Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиева айымдын эки тарап чыгармасы. 5 бөлүм, 1 китептин аягы. Үй ичинде отту улуу жактырып, казанга жаң сойлган койдун этинен ырастап салдырып, Калдар аке эми көңүлү жайланып, төрдө комузун чертип отурат. Керегеге жөлөнүп, ойлуу отурган Алмазды көзүнүн кыйыгы менен карап коет. Анын аман эсен келгенине 1000 мертебе Кудайга ыраазы болуп, 5 күн тарткан санаасын унутту. Алмаз дайынсыз жоголгондо алда нени ойлоп, капкайдагынын баары мээсин жеп, ушул 5 күн ичинде ого бетер карып кеткендей болду. Комуз күүсү менен жуурулушуп, Калдар акенин оюна тээ качанкы өтүп кеткен жаштыгы элестейт. Согуштун залдарын албан эмгек менен артка таштап, эл алдыга үмүттүү карап, жашоо шатыра шатман болуп калган кез эле. Жаңыдан баралына келип, иш десе ишке, аш десе ашка тойбой турган Калдар эч жака шашылбады. Анын ою, санаасы бүтүндөй ушул тоо койнунда. Жылкычы болсом дегенде эки көзү төрт. Куру шылтоо менен жылкычыныкына көп келет. Анын дилгирлигин байкап калган жылкычы бир күнү: айланайын Калдар, мал жандуу неме көрүнөсүң, тиги менин уулум шаарга жөнөйт элем деп атат. Мага жардамчы болсоң кандай болот? Деп Калдардын көксөгөн тилеген эшикке ашыра салды. Араң турган Калдар дароо макул болду. Ошентип көктөн издегени жерден табылып, дүйнөсү түгөл болуп жүргөн жигиттин жашоосунда күтүлбөгөн окуя болду. Бул эртеби кечпи акыры боло турган окуя эле. Калдар жылкычынын кызын сүйүп калды. Толгон айдай толукшуп турган кыз тоого эне атасына жардам берүүгө келген күнү эле Калдар ага ашык болуп калды. Калдардын багына кыз да кылыктана, анын жалындуу көз карашына тымызын жооп ыргыткансыйт. Эмне эле мынча жалдырайсың, айтчу сөзүң болсо айтпайсыңбы, деп тургансыйт. Бир күнү оңдой берди болуп, жылкы карап чыккан Калдар кымыз жута кетейин деп келсе, Күмүшай үйдө жалгыз экен. Мелк калт коюлган кымызды сунуп жатып, жигитке тымызын көз кырын салган кыздын жүзү тамылжып чыкты. Кыраакы жигит кыздын бул кылыгын көз жаздымда калтырбай, аны шап колдон алды. Күмүшай, сага айтайын деген сөзүм бар эле, деп демин ичине тартты. Кыз колун тартып алып, аны сырдуу карады. Айта бериңиз, угуп атам, деди. Калдардын эчактан бери камдап жүргөн 1000 түркүн кооз сөздөрү самандай сапырылып кетти. Мээсине бир дагы ыңгайлуу сөз келген жок. Эгерде экөөбүз башка жерден кезигип сүйлөшсөк кантет, дегенге араң жарады. Кыз үндөбөстөн эрегеде турган эки калай чаканы колуна алып тышка чыгып кетти. Же кыздын артынан бараарын билбей, же ушул жерде анын кайтышын күтүп отураарын билбей, Калдар буйдалып калды. Жигит болсоң шок бол, бара көрөрмүн, деп ордунан туруп кыздын артынан жөнөдү. Ошол күндөн тартып кыз менен жигит өтө ынак болуп кетишти. Эл ичинде шек алдырбай тымпыйышканы менен экөөнүн тең эңсегени кездешүү. Ошентип экөөнүн кумарына толгон күндөр өтө берди. Бири-биринен эч качан айрылбачудай болгон эки жаш тагдырдын алар үчүн даярдап койгон тамашасынан али кабарсыз эле. Бир күнү Күмүшай көнүмүш жерден кезиккенде: Калдар, эртең мен айылга жөнөгөнү жатам. Энем жакадагы үйдү жыйыштырып, чоң энеңди жуунтуп кел дейт, деп уруксаат сурагандай жалдырады. Барсаң бара кой алтыным, бирок айылдагы жигиттерге алаксыбай тез кайт. Калдар тамашага чалып оюндагысын айтты. Бул эмне, кызганып жатканыңбы, же мага ишенбей турасыңбы? Кыз мурчуюп таарынды. Жок, каралдым, жөн гана эскертүүм. Калдар кызды өзүнө тартып, кучагына бекем кысты.
Таарынчагым менен сени кантип кызганбай коеюн. Сен бирөөнү карап койсоң эле ичимден кан жүгүрүп кетет. Алтыным менен, сендей сулуу кыздарга кимдин гана көзү түшпөсүн. Анан кантип кызганбайм, деп жалынып жиберди. Болуп тур, мен эч кимди карабай көзүмдү бекем жуумуп алып жүрөйүн, деди кыз шылкылдай күлүп. Ошент, анан тезирээк кайтсаң макулбу алтыным? Калдар кыздын албырып турган бетинен өөп коштошту. Төрдөн жылкы караганы чыккан Калдар Күмүшай Канитсе бүгүн келет го деп уламылдый жакка дүрбү салат. Түш оогондо белден өөдө карай уңулдап чыгып келе жаткан машинени көрүп сүйүнүп кетти. Канитсе чоңдор малчыларга чай чемек алып эсеп кысабын жүргүзөлү деп келе жатышат го. Болбосо жайлоого ким машина менен келе коет эле. Күмүшай ушулар менен келет болду экен. Машине жүрүп отуруп түз эле жылкычынын боз үйүнүн жанына токтоду. Күмүшай болду болбоду ушулар менен келди окшойт. Жүрөгү коолжуп, кечинде буюрса кызды көрөөрүнө сүйүнүп, атын оңду солду камчылай төргө чыгып кетти Калдар. Буурулдун үйүрү төрдө жүрөт деген кечөө кошунасы. Төрдөн ашып барып, буурулдун үйүрүн бери оодарып, үйгө шашылган Калдар жанагы машиненин дагы эле жылкычынын үйүнүн жанында токтоп турганын көрүп таң калды. Булар Канитсе кымыздын гүлүнө тойгон экен, эми оңой менен кетишпейт, деп ойлоду. Үй жанына келип, мамыда байланып турган эки атты көргөндө жүрөгү алданени сезип туйлады. Булар эмнеге келишкен? Аттан секирип түшүп үйгө кирди. Салам алейкум агалар. Үйдүн ичи толтура чоочун адамдар экен көрүп салам айтты. Отургандар жапырталик алышты. Орундарынан копшолуп Калдарга ылдый жактан орун бошотушту. Дасторкон үстү жайнап, берегилер шайма-шай отургандарына караганда тынччылык эле өңдөнөт. Калдардын издегени эле Күмүшай. Ал көрүнбөйт. Балким сууга кетсе керек булакка. Кемпир, алып кел чөйчөгүңдөн дагы бирди Калдарга, деди аңгыча жылкычы. Апей отом Калдар арак ичмек беле. Кемпири колун этегине арчып туруп калды. Ичпегенде эмне? Карындашынын тоюнда ичпегенде качан ичмек эле? Бул да баралына келген жигит да, деди төрдө отурган кыркма сакал конок. Калдар кептин төркүнүн түшүнбөй тигилерди кыдырата жалдырап карап калды. Калдар, айланайын. Булар биздин Күмүшайды келин кылып алыптыр кечөө. Бүгүн мынтип алдыбызга кулдугурук келип отурушат. Бул Күмүшайдын тою, деди жылкычы дүнүйө капар карт кекирип. Бир саам уккан кулагына ишенбей эңгирей түшкөн Калдар өзүн өзү араң токтотуп лам дебей отуруп калды. Ала күбө болгон коноктордун сөздөрүнө көңүл бурбай ичең шерилип, эмки оюнун баары эле бул жактан кетүү, болушунча алыс кетүү, экинчи эч качан кайрылып келбөө болду. Бир топ жыл шаарда жүрүп, көкүрөгүндөгү жарата айгайын деп калганда энесинин өтүнүчү боюнча кайтып келди айылга. Бир күнү капыстан Күмүшайга кезикти. Болгон окуяны ошондо түшүндү Калдар. Күмүшайды эркине койбой ала качып кетишкенин укканда аны кечирди. Турмушунун эл катары өтүп жатканын баяндаган Күмүшай бир жыл мурун экинчи уулду болгонун айтып, шашкандыгын билдирип жөнөп кетти. Ошол уулу мынабу Алмаз. Үшкүргү таш жарган Калдар аке дагы эле ойлуу отурган Алмазды карап койду. Капырай, энесине ушунча окшош. Атасы деле жараган жигит эле. Күмүшай өлгөндөн бери аракка берилип, таптакыр өзүнө келе албай жүрөт. Балким ал дагы Күмүшайды чындап сүйсө керек. Ким билет. Аличе жүрөгүнүн түбүндө сактап келе жаткан алгачкы сүйүүсү кайра жанданып, эми ошол сүйүүсүн сүйгөнүнүн баласына арнап отурду карыя. Түбүң түшкөн жашоо ушунчалык тез өтпөй койсо эле эмне? Күмүшай өлгөндө Калдар эч кимге билгизбегени менен өзөгү өрттөнүп,
Жашоонун жарыгы өчүп калгандай болуп, эмне үчүн ага тагдыр таш боордук кылганын эч түшүнө албай, өзүнүн жашап жатканына нааразы болуп, Күмүшайдын артынан кетип калгысы келген. Алган аял деле түзүк аял болду. Ал деле жаш кезинде Күмүшайдан ашкан сулуу боло турган. Андан сулуу аял алсам аны унутуп калам го деп ойлогон Калдар. Бирок андай болгон жок. Күмүшайды унута алган жок. Унутмак тургай барган сайын кусалыгы күчөп, кандай болсо да аны бир көргүсү келчү. Бирок айласы жок. Ажал алып кеткендер кайрылбайт тура. Эми ал экөөбүз о дүйнөдө эле кезигебиз го. Эми анын баласын медер кылып, ал үчүн баардык азаптарды тартууга даяр эле Калдар аке. Алмаздын эмне себептен мынча күн жоголгонун сураганга да кудурети жеткен жок. Анын абалын көрүп туруп, андан кайда жүргөнүн сураган туура эмес болуп калабы деп унчукпады. Алмаз өзү деле унчукпайт. Мейли, балким бир күнү өз айтаар сырын деп өзүн өзү жоошутту Калдар аке. Үйлөнүп алса жакшы болбойт беле? Муну эби келгенде тезирээк үйлөн дейин. Кызык, ала турган кызы ким болду экен? Эмне үчүн сөзсүз түрдө кетишим керек деп атат? Деги мында мен билбеген көп сыр бар, деп ойлоду Калдар аке. Атаңдын көрү дүнүйө жалган. Калдар аке комузун күүлөп, өзүнүн аты жок күүсүн чертип кирди. Күүнүн кайрыктары Алмаздын да жүрөгүндөгүсүнө шайкеш болуп, анын ансыз да чаташкан ойлорун алда кайда алып учуп, бирде турмуштун жаркын жактары, бирде анын караңгы жактары жөнүндө тил безеп, жаңырыгы алда кайда угулуп, теребелге сиңип кетип жатты. Алмазды узаткандан бери Айжан сана аркап жүрдү. Эми кандай болот деги? Балким бирөөлөр билип калып ызы чуу болсо эмне болот? Күйөөм түрмөдөн келерине көп бар, бирок ага да кабар жетиши мүмкүн да. Эми мен аны менен кантип жашайм? Менин бетим түгөндү го. Ак никелүү күйөөмдүн башын аттадым. О, Кудай кечире көр мени. Жок, эми мен күйөөм менен байласа да жашай албайм. Ал кайтып келгиче мен бул жерден кетишим керек. Бирок кайда барам? Бул жашоодо менин бир да жакын адамым болбосо, кимге барып батам балам менен? Ушундай кыйма чийме ойлор мээсин эзет. Айжан балдар үйүндө чоңойгон. Бирок мектепти абдан жакшы бүтүрүп, мединститутка тапшырып, аны аяктаганы калганда Канатка жолукту. Экөө абдан ынак болуп кетишип, Канат ага тез эле үйлөнүүгө кол сунду. Айжан каршы болгон жок. Бирок Айжанды Канаттын эне атасы жакшы кабыл алган жок. Тектүү жерден куда күтүп, эл катары олоолу дедим эле. Кайдан жүрүп ушул тексиз жетимди илээштирип келдиң? Деп кайын энеси Канатты тилдеп жатканын уккан келгенден бир күндөн кийин эле. Канат адегенде Айжанга тил тийгиздирген жок. Экөөнүн ысыгы тарабай, эч кимге көңүл бөлбөй жашай беришти. Канат жакшы жумушка кирип, ыргыткан ташы өөдө ыргый баштаганда, акырындап өзгөрүп, акыркы күндөрү таптакыр башкача болуп калган. Бала төрөлгөндөн кийин көп өтпөй эле Канаттын айылдагы бир күйөөсү жок келин менен ымаласы бар экенин укту Айжан. Бирок аны териштирип да, Канаттын өзүнөн сурап да убара болгон жок. Башка бирөөнө көңүлү түшүп жүрсө, мен ага эми жакпай калган экем да деп өзүн күнөөлөдү. Балким балага берилип, ага көп көңүл бурбай калсам керек. Эгерде үй бүлөсүн жоготкусу келбесе, кайрадан мурункудай болоор, болбосо маңдайыма жазган тагдырым ошол да, деп ойлочу Айжан. Канат өзгөргөндөн өзгөрүп, акыры Айжанга колу да тийчү болду. Ичкиликти да көп иччү болду. Дайыма эле конокто болгонун айтып ичип келет. Айжан баардыгына чыдап жашай берүүнү чечти. Чыдабаганда кантет? Кимге барат? Кимге даттанат? Нечен жылдан берки
былыктары чыгып, совхоздун жетекчилери баш болуп, Канат да күтүүсүз жерден кесилип кетти. Андан бери 2 жыл өттү. Терезеге телмирип, ойлуу отурган Айжандын көңүлүн этегинен тарткылап бир нерселерди былдыраган уулу болду. Ачка болуп аткан го. Уулун колуна алган Айжандын көзүнөн эрксиз жаш тоглонду. Ичиндеги бугу көөдөнүн тээп чыкты. Таңыркай караган уулун бооруна кысып, өксүп ыйлап алды. Ойдо жок жерден Алмаз менен жакын болуп калганына бир эсе өкүнсө, бир эсе сүйүнөт. Жүрөгү демейдегиден башкача согуп, аны көрүүнү дагы эңсейт. Алмазды чындап сүйүп калганын сезди. Канатты эч качан сүйбөгөндүгүн, ага алгачкы чыныгы сүйүү эми келгенин түшүндү. Экөөнүн жаш айырмасы болсо да, эми Алмаздан баш тарткысы келген жок. Болору болду эми. Бул да болсо менин маңдайыма жазылган тагдырдыр. Айжан кайратына келип көз жашын аарчыды. Алмаз кетип жатканда кайра 5-6 күндө келээрин айткан. Бүгүн келип калабы балким. Аңгыча терезеден улуу абысынын келе жатканын көрдү. Ушул тапта Алмаздан башка эч кимди көргүсү келбеген Айжандын көңүлү ого бетер чөктү. Эмнеге келе жатат эми? Айжан абысынын тосуп чыкты. Кандай, аман эсен жатасыңарбы? Апей отом тынччылыкпы? Айжандын кызарып калган көздөрүн көргөндө абысыны чочуп секирди. Тынччылык эле, өтүңүз өдү. Айжан шек билгизбей тымпыйып койду. Абышкаңды сагынып жаткансың го? Жеңеси анткор күлдү. Ооба, ошону сагынып жатам. Көп эле көзүңдүн жашын көлдөтө бербе. Атам жакшы тааныштарды тааптыр. Буюрса мөөнөтү бир топ эле кыскартылат. Эгерде мунапуска туш болуп калса, жакында такыр бошонуп келиши да ыктымал. Жеңеси жакшы кабар айтканына корстон болду. Айжан болсо бул кабарды укканда сестине түштү. Бирок тышынан эч нерсе билгизбегенге аракет кылып, сүйүнгөн түр көрсөттү. Ырас болгон тура. Жеңе, шашпай отура турсаңыз, мен тамак жасап жиберейин, деди. Менин шаша турган деле жөнүм жок, бирок сен убара болбочу. Жеңеси сыпааланды. Жок жеңе, бат эле, отура турсаңыз. Болуп туранда, абаңда семинарга кетти эле, келгиче барып калармын. Жеңеси эми шашпай жайлы отурду. Жеңе, эмне жаңылыктар болуп атат, кобурай отурсаңыз, деди Айжан тамакка камынып. Эч деле жаңылык жок. Баса, өгүнү бирөө кайненеме айтып барыптыр. Айжандын короосунда көп күндөн бери ат байланып турат деп. Мага айтканынан койсоңузчу кайдагы ат болмок эле деп койдум. Айжандын таламын талашканына эрдемсип мактанды жеңеси. Айжандын жүрөгү оозуна кеп деле түштү. Аны ким жеткирип бара койду экен? Бирөөнүн адашкан аты ушул жерден айланып кетпей койгонунан байлап койгом, издесе таап келер деп. Анан ээси таап алып кеткен ал атты, деп койду. Ошондой эле болбосо, Айжанга кайдагы атчан неме келмек эле дедим да. Жеңеси Айжандын жообуна ынангандай болду. Абысыны кеткенден кийин Айжандын жүрөгү дүпөйүл тартып калды. Эми Алмаздын келишин гана күтүп калды. Бирок ал келгенде эмне дээрин ойлоду. Алмазды сууз кабыл алып, аны экинчи келтирбей коюуну да ойлоду. Курган жүрөк анын бул оюна таптакыр каршы болду. Түркүн ойду түрүп, чачып, кантип уктап кеткенин да билбей калды Айжан. Аттын кошкуругу чыкканда Айжан чочуп ойгонду. Ордунан ыргып туруп, терезеге барды. Итти да үйүр кылган Алмаз бутуна илешип шыйпаңдаган итке бир нерсе деп буйрду да өзү үйгө ашыкты. Кадимки үйдүн ээсиндей кылган бул жорогу Айжанды ирэнжитти. Көөдөнү жок неме го. Аңгыча Алмаз шарт кирип келди. Амансыңарбы? Кубанычын жашыра албай күлүңдөп Айжанга үмүттулду. Үнсүз башын ийкеген Айжан ушунусу менен таарынычын билдиргиси келди. Айжан, эмне болду сага? Бир нерсеге капа болуп турасыңбы? Же? Алмаздын деми сууй түштү.
же эмне? Айжан Алмаздын суроосуна суроо узатты. Эмнегедир анын көзүн карабайт. Же мен келгенимди жактырбай турасыңбы? Алмаз чечкинсиз күңкүлдөдү. Айжан үнсүз турду. Болор болбосун нерсеге таарынып, мен эмне болуп атам? Эмнеге мунун көңүлүн оорутуп атам? Мен эмне болуп атам деги? Айжан кайра өзүн колго алууга аракет кылды. Жок, Алмаз, мен сенин келгениңе таарынбай элемин. Келгениң жакшы болду. Сүйлөшө турган жүйөлүү сөздөр бар, деди Айжан жумшарып. Айжан, айта турган сөздөрүң болсо айтчы тезирээк. Менин ичим бышып кетти. Шашылба. Анча болгон соң чечинип жай отур. Жок, мен сенин сөзүңдү укмайынча жай отура албайм. Алмаз Айжанга жакын келип, аны кучагына кысты. Мен сенин эмне деп айтарыңды сезип турам. Ал сөзүңдү айтпай эле койчу. Мен баары бир көнбөйм аныңа, деп Айжандын маңдайынан өп койду. Менин эмне айтарымды сен кантип билдиң? Айжан Алмазды таңыркай карады. Сенин көздөрүң алдагы турган турпатың айтып турбайбы? Ошентсе да мен эмне деп айтат элем айтсаң, балким жаңылып аткан болуп жүрбө? Сен мага, Алмаз, экинчи мага келбе. Менин үй бүлөм бар. Мындан ары экөөбүз кезикпейбиз дегин келип турат. Туурабы? А балким мен сага кечөө эмне келген жоксуң, андан мурдагы күн эмнеге келген жоксуң, деп таарынып атам. Айжан Алмазды муңдуу тиктеди. Андай болсо курум мойнумда. Алмаз чөгүлөй калып Айжандын тизесинен кучактады. Айжандын ичи уйгу туйгу болуп, көзүнө жаш кылгырды. Кой, Алмаз, тамашаңды кой. Эми мага келбе, чын эле. Жүрөгүм жамандыкты сезип турат, деп Айжан буркурап ыйлап жиберди. Айжан, антип айтпачы, мен баары бир аныңа көнө албайм. Жана келе жатканда ойлогон бүдөмүк ойлору туура чыкты. Жок, Алмаз, сен туура түшүн. Эртеби, кечпи, бул баары бир бүтө турган иш болгондон кийин эртерээк бүткөнү жакшы. Өтө тереңдеп кетсе кайра чыгууга ошончо оор болуп калат. Андан көрө эртерээк токтололу. Баары бир экөөбүздүн тагдырыбыз эки башка. Чынымды айтсам, менин сенден ажырагым келбейт таптакыр. Бирок тагдырыбыз ушундай болсо кантмекпиз? Айжан оор үшкүрүп алды. Айжан, Алмаз башын өөдө буруп Айжандын көзүнө карады. Качанкыга чейин эле тагдырга баш ийип отура беребиз. Ошол таш боор тагдырга каршы чыкса болбойбу? Же биз адамдар ошончо эле алсыз жаралганбызбы? Эмне үчүн дайыма баарын тагдырга шылтайбыз? Эмне үчүн куру намысты жогору коебуз баарынан? Эмне үчүн? Айтчы. Эмне үчүн сен өзүң сүйбөгөн адам менен өмүр бою жашашың керек? Сүйбөсөм да, ал менин никелүү жарым да. Ортобузда балабыз да бар. Анын тагдыры эмне болот? Айжан Алмазды суроолуу тиктеди. Айжандын бул сөзү Алмаздын ичин туз куйгандай ачыштырды. Ооба, балким бул туура айтат. Мунун да ак никелүү күйөөсү бар. Бул күйөөсүн сүйөр сүйбөсүн мен кайдан билем? Деги эле бирөөнүн үй бүлөсүн бузгандай менин кандай акым бар? Ооба, мен кетишим керек. Айжанды да, Арсарды да унутушум керек эми, деп ойлонду. Айжан, андай болсо мен кетейин. Айжанды кучагынан бошотуп четтеди. Сен туура айтасың. Ак никеңди бузгандай менин эч акым жок. Кош бол анда. Алмаз Айжанды жүзүнөн өп, шарт чыгып кетти үйдөн. Алдынан шыйпаңдай чыга калган Жолборс тез эле кетип жатасыңбы дегенсип, аны айланып тегеренип, бутуна илешип жолтоо болду. Жолборсту башынан сылап, кош бол эми сен дагы, мени сен гана түшүнүп турат окшойсуң, деген Алмаз бул жерден тезирээк кетип калгысы келди. Чын эле кеттиби? Биротоло кеттиби? Эми мен аны эч качан көрбөймүнбү? Айжандын жүрөгү жарылып кетти. О, шордуу жаным,
Эмне кылдым мен? Айжан жүгүрүп Алмаздын артынан чыкты. Жаңыле каалган ачып чыгайын деп бараткан Алмазды бир бакырып токтотту. Алмаз кайра бурулуп бир карап, анын көзүнөн шорголоп агып жаткан жашын көрүп токтоп калды. Алмаз, токто, кетпечи, кечир мени. Айжан жүгүрүп келип Алмазды мойнуна асылды. Алмаз анын жалтыраган капкара чачтарынан сылап, эңсеп келген жытын искеп, магдырап туруп калды. Ошол сырдуу түндөн бери ай бир нече жол жаңырды. Айжандын үйүнө кээ күндөрү атчан адам келип жүргөнү ооздон оозго өтүп отуруп, акыры Айжандын кайненесине да угулду. Аңдытып жиберген улуу келин чакыртты. Өлүгүңдү гана көрөйүн бетпак, киши арыгын сыйласа баш кандайт деген ушул. Тиги тексиз айбандын үйүнө баягы ат жөн жерден келбептир. Бетими, элдин бетин кантип карайм эми. Ал атчан неме ат тезегин курбатпай келип калыптыр эми тигиге. Кемпир жоон санын аткый кыйкырды. Коюңуз чапа, аны ким айтат? Улуу келини аңырайып карап калды кайненесин. Ким айтмак эле, эл ичине эпак эле тараптыр бул сөз. Анын келгенин көргөндөр көп экен көрсө. Кемпир өлүп кетчүдөй болуп сыздады. Ошо, мен өткөндө эле шекшигем анын соо эмес экенин, адашкан ат экен деп коет өлгүр. Улуу келине жага бербей калды. Эми аны бир күнү кылмыш үстүнөн кармаш керек да, айда отко салыш керек. Баламдан айлансын өлүңдү көрөйүн ит. Заңгыратып үстүнө үй салып берип, астына аш коюп берип отурган бизди тебелеген. Кандай болоорун көрсөтөм мен ал акмакка. Кемпир чындап жаалданды. Туура айтасыз, анын көзүн тазалаш керек. Канатка керек болсо эртең кыз алып беребиз. Башынан эле ушунуңар жаккан эмес мага. Келинин чырагына май тамды. Муну ким жактырыптыр дейсиң? Укпай койбоду жанагы эси жок балам. Ушул тексиз айбан кимди жыргатат? Тарбия көрбөгөн ит да. Деги анын жытташып жүргөнү ким экенин уктуңбу? Угушума караганда өйүздөгү айылдан экен. Баса, өткөндө Сабырбек аял алганда келип чуу салган неме дейт го. Ботом, аяка эмнеге чуу салат экен? Кыязында ошол кызды мен алмакмын деген го. Өлүң көрөйүн, көрүнгөндүн катынына көз арткан ит турбайбы анысы да. Ал кыз Сабырбекке өз көңүлү менен эле келбеди беле. Аны кол менен алып келишиптир деп уккам. Ой апа, ошол бир уяттуу неме болсо, ушинтип көрүнгөн жакта урунуп беринип жүрөт беле. Ошол итке жабышкан биздин Айжанда бир көкмээ да. Келини бетин чимчип алды. Ошону айтсаң, өлүң көрөйүн какмар. Кайдан жүрүп келди ушул жетим биздин үйгө? Жаным күйөт да тим эле. Катыша турган куда сөөк да жок. Жакшы эле тарбияладым эле баламды. Ушул тексиз айбан баламдын башын айлантып албадыбы? Эми анын көзүн тазалаш керек. Апа, тиги атам тапкан киши уулду качан бошонот дептир. Балким анын келишин күтсөк кантет? Жок, мен эми анын келишин күтпөйм. Уулум келгиче жоготом бул шермендени. Каршылашканын аңтарып, алышканын аңтарып көнгөн кемпир албууттанды. Уулум келери менен төшөк жаңырттырам. Эмне, биздин колдон келбейби? Апа, антсеңиз деле болот. Уулга апасы өбөлөк кыз алып беребиз керек болсо. Келини кайненесин кош колдоп колдоду. Бизге бүлө боло албай жүргөн кыздар толуп атат. Тиги чирик айлансын уулдан. Жырга отурган жеринен кетип кайда барар экен көрөм аны. Ошол тентиген сел-саяк аны катын кылып алмак беле. Болду. Эми сен Айжанды жакшылап аңды. Күн болобу, түн болобу, анын абийирин ачып, эл алдында шермендесин чыгарып туруп айдап жибериш керек. Кемпир менен келини көпкө сүйлөшүштү. Айжанга чындап эле жиндери кайнап, эми оң тою келгени гана күтүп калышты. Арсар Сабырбекке күйөөгө чыкканы мүнөзү таптакыр өзгөрдү. Үй ичинде кыбырап, керээлден кечке көр оокат менен алек. Сабырбек менен сүйлөшпөгөнгө аракет кылат.
Ал түгүл анын үйгө келбей калышын күндө Кудайдан тилейт. Сауырбек Арсардын мунусуна акыры чыдабай калды. Арсар, экөөбүз качан эрди катын болобуз? Деп сурады бир күнү. Андай болгонубуз качан? Арсар көңүл кош жооп берди. Жок, экөөбүз эрди катын боло элекпиз. Сен эч качан мени сыйлагың келбейт. Сауырбек отурган ордунан обдулуп кыйкырды. Сыйлаганда эмне кылышым керек эле? Мен жаңылыптырмын. Сени катын кылып алсам эле акыры көнөт деп ойлогом. А сен болсоң бассаң турсаң баягы зөөкүр оюңда. Же эмне? Мени билбейт деп турасыңбы? Сауырбек ызырына эрдин тиштеди. Дале болсо алмазды жайына койбогонуна Арсардын жини келди. Сен андан жакшылап эле алдың го өчүңдү, деди. Жок, мен андан баарын толук алып бүтө элекмин. Ордунан шарт тура калган Сауырбек азыр эле барып Алмазга бирди көрсөтө тургансып баштанып тышка чыгып кетти. Күүгүң талаш бутуна тура албай мас болуп келди. Үйгө кантип жеткенин ким билсин, эшик алдына келери менен эле Арсар деп бакырды. Кечки тамак даярдап жаткан Арсар селт эте чочуп тышка жүгүрүп чыкты. Күйөөсүнүн кейпин көрүп үрөйү учту. Чачтары уйпаланып, көздөрү кызарып, жеп жиберчүдөй болуп турганынан жамандыктын жышаанын сезди Арсар. Эмне жалдырайсың? Бери кел, деп бакырды Сауырбек. Арсар үндөбөй анын жанына келип, колтугунан сүйөдү. Сауырбек болгон күчү менен аны көмөлөтө түртүп жиберди. Цементтелген короого бети менен жыгылган Арсардын бети сыйрылып, кан жая берди. Темтеңдеген Сауырбек ал тура калгыча үлгүртпөй дал тушка бир тепти. Анан туш келди, алынын келишинче ийилеп, өзү чарчаганда гана басылды. Бир убакта соолуга түшкөн оңдөнөт. Жерде бүк түшүп жаткан аялын көргөндө өлтүрүп салдымбы деп чочуп кетти. Арсарды оодара салып карады. Кызыл алага анга боелуп, эсин жоготуп койгонун көргөндө Сауырбектин чындап үрөйү учту. Аялын үйгө киргизейин деп оора болуп атканда тыштан энеси келип калды. Өлүгүн көрөйүн канкор, өлтүрүп салган го. Энеси Сауырбекти түртүп жиберип, Арсарды өзү колуна алды. Арсардын тирүү экенине ынанганда жүгүрүп барып суу алып келе калды. Арсардын бетин жууп жиберди. Муздак суу Арсарды эсине келтирди. Көзүн ачып, маңдайында ыйлап отурган кайненесин көрдү Арсар. Энекебай, эмне кылганым үчүн? Арсар көзүнүн жашын көлдөттү. Жаштайынан Сауырбектин атасынан далай кордук көргөн кемпир эми уулунун да атасын тартып кызыл камчы болуп калганына жаны кейиди. Арсарды жөлөп таяп үйгө алып кирди да төшөк салып жаткырып, ысык чай берип, жанынан чыкпай чаркайланып жүрдү. Ошол күндөн бери Сауырбек куру шылтоо менен аракты көп иччү болду. Кээ күндөрү кылдан кыйкым таап, Арсарды уруп коет. Үй бүлөнүн ыркы күндөн күнгө кетип, эми мындай жашоо болбосун түшүнгөн Арсар ажырашууну чечти. Ошондой ойлоп жүргөн күндөрүндө Арсар өзүнүн кош бойлуу экенин билди. Тынымсыз башы ооруп, тамакка табити тартпай калганынан себеби ошол экен. Эми такыр айласы курууду Арсардын. Кетип калайын десе баласы менен кайда барат? Кетпей коеюн десе көргөн күнү бул болсо. Анын бушайман болуп жүргөнүн сезген кайненеси бир күнү: балам, көп эле сары санаа болбочу. Андан көрө өз жаныңды кара. Аман эсен көз жарып алсаң токтолоор. Сабырдын түбү сары алтын деген балам. Бир аз чыдап койчу, деп өтүндү. Кайненеси менен башынан эле ынак болуп алган Арсар. Ага боору ооруп, эки ортодо чайналып жүргөнүн көрүп, анын кебин эки кыла алган жок. Балким чын эле балалуу болсок, баары өзгөрөр, дагы чыдай турайын деп чечти Арсар.
Алмаздын акыркы кезде жакага көп кетип, 2-3 күндөп жоголуп атканы Калдар акени сарсанаа кылды. Бул бала ушинтип жүрүп, бир балеге кабылбагай эле. Балким бир күнү өз айтаар сырын деп күтсө, Алмаздын чечиле турган түрү жок. Чечилмек тургай ого бетер ойлуу болуп, эмнегедир көзүн ала качат. Анын бир түшүгү бар экенин сезди Калдар аке. Сөздү өзү баштамай болду. Балам, Калдар аке токтоо унчукту. Бери мындай отурчу, айта турган сөзүм бар эле, деди. Эмиле чыга берейин деген Алмаз токтоп калды. Кайра бурулуп, Калдар акенин жанына тизелей отуруп калды. Балам, сенин кээ бир кылыгыңа акылым айран болуп жүрөм кийинки күндөрү. Балким мен бир акылымды кошо алам, чечилип айтчы маселеңди, деди жайбаракат. Алмаз эмне жөнүндө сөз болоорун дароо түшүндү. Жарга камалган эчкидей айласы куруп кетти. Калп айтууга дити барбады. Чынын айтууга дарманы жетпеди. Алмаздын абалын көрүп баарын түшүнгөн Калдар аке: "Уулум, баарын толук билбесем да анча-мынча айын кептерди уктум. Эл оозунда элек жок да, эл ичинде болгон соң угулбай койбойт экен. Балким жаштыгың менен түшүнбөстүк кылып атасың. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузган бир шаар бузган менен барабар" деген. Эгерде элден укканым чын болсо, ал келиндин күйөөсү бар экен. Ошондуктан аны менен кол үзүшкөнүң жакшы болот го балам, деди. Айткандарынын кандай таасир эткенин билгиси келгендей, Калдар аке Алмазды бир саам тиктеп калды. Алмаз жерге башын салып үндөбөй отурду. Турмуш деген татаал нерсе балам. Эмнеси болсо да кийин өкүнбөгүдөй бол. Бирөөнүн тагдырын бирөө чече албайт. Эки адамдын ортосундагы мамилени да башкалар түшүнө албайт. Ошентсе да абайла балам. Аталык айткан бир сөзүм үчүн жаман көрбө. Баардыгын өзүм таразалап, өзүң чеч. Бир гана айтаарым, шашылба. Калдар аке сөзүм бүттү дегенсип унчукпай отуруп калды. Ата, айткан акылыңызга рахмат, бирок эми мен бараткан жолумдан кайта албай калдым, деди Алмаз бир аздан соң. Калдар аке тунжурап бир топко ойлонуп отурду. Анда эмесе ак жол сага. Эми кандай чечим кабыл алсаң да мен сен тарапта болом балам. Сен эрезеге жеткен эр жигитсиң. Өз тагдырыңды өзүң чечишиң керек, деди Калдар аке. Ата, рахмат сизге. Мен бир чечимге келгем. Эми ошону ишке ашырышым керек. Мен бул жерден кетейин деген оюм бар. Мен мурун эл катары үйлөнүп алып анан кетейин дегем. Ал оюм ишке ашпай калды. Мен алчу кыз башка күйөөгө чыгып кетти. Бирок менин тагдыр башка адамга жолуктурду. Ооба. Анын ак никелүү күйөөсү бар экен. Бирок күйөөсү түрмөдө азыр. Биз эч кимге билинбей бул жерден кетели деп чечтик. Мен ага өзүмө ишенгенде ишенем. Ойдо жок жерден ушундай иш болуп атат, бирок менин жүрөгүм ошону каалап атат. Эми артка кайтууга болбой калды. Балким кийин бир кезде кайтып келермин. Алмаз жүрөгүндөгүсүн айтууга мажбур болду. Балам, эгерде андай болсо эми жолуңдан кайтпа. Мен сага колумдан келген жардамымды берем. Кудайым сага бакыт берсин. Оомин. Калдар аке алакан жайып бата берди. Рахмат ата. Биз кетер күнүбүздү так болжой элекпиз. Болжогондо айтам сизге. Мен үчүн кабатыр болбоңуз. Мени кечирип коюңуз. Сизге жардам бербей кетип жатканым үчүн. Алмаз башын көтөрүп Калдар акени тике карады. Эч нерсе эмес балам. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет деген. Кайда болсоң да аман жүр. Бирок бизди унутпа. Элиңди, жериңди унутпа. Сенин тамырың ушул жерде. Эртеби кечпи кайтып кел балам, деди Калдар аке жашый түшүп. Ата, сизге 1000 мертебе рахмат. Көп жашаңыз. Мен сизди эч качан унутпайм. Мен сөзсүз кайтып келем, деди Алмаз эркеп. Болуптур балам, бара бер эми, деди Калдар аке.
Мен азыр жаккага түшүшүм керек. Бирок эртең эртеле келем. Жакшы туруңуз. Алмаз ордунан турду. Калдар аке үнсүз башын ийкеди. Алмаз торуну минип жаккага жөнөдү. Жүрөгү жеңилдеп калды. Калдар акеме баарын ачык айтканым жакшы болду го, деп ойлоду. Кандай жакшы адам, баардыгын түшүнөт. Качандыр бир кезде ушул адамдын мага кылган баардык жакшылыктарын актай алат болдум бекен. Атам бербеген мээримди ушу киши берди. Баса, атам эмне кылып жүрөт болду экен? Ай, ал шорду баягы эле арагында жүрсө керек. Эми ага бир нерсе деп айтууга деле болбойт. Ал көнгөн адатын оңой менен таштай койбос. Ага барып кете турганымды айтуунун деле кажети жок. Ал мени түшүнбөйт баары бир. Эмне кылайын эми? Аман жүрсө болду. Алмаз ойлору менен алек болуп отуруп, эки айылдын ортосундагы кылым карыткан кургак сайга кантип жеткенин билбей калды. Жолду кыскартуу үчүн ушул сайдын ортосу менен илгери заманда эле жөө жалаңдар өтүүчү жол салышкан экен. Алмаз дайыма түн жамынып ошол жол менен өтчү. Бүгүн да илки баскан аттын кадамына жараша денесин бош таштап келе жатты. Аңгыча кулагына алда кандай үн угулду. Же баланын ыйлаганы, же жаш келиндин ыйлаганыбы? Алмаз кулак түрүп тыңшап калды. Торуда бир нерсени сезгендей, кулактарын тикчитип, токтой калып, бышкырып алды. Кантсе да жаныбардын туюу сезими күчтүү болот эмеспи? Тору сезсе, демек үн чынында эле чыгып атат бир жерден. Алмаз эки жагын элеңдей көөдөй караңгыга үңүлө карады. Эч нерсе көрүнбөйт. Үн дагы угулду. Аялдын ыйлаган үнү. Эми дааны эшитти Алмаз. Үн чыккан жакка тууралай торун теминди. Алаңгыча ары жактан ордунан тура калган караанды көрүп чочуп кетти. Жети түндө сай ичинде жүргөн аялдын жөн жүрбөгөнү бышык. Бул бир кордук көргөн аял го, болбосо эмнеге ыйлайт эле? Алмаз торуну теминип аял жакка бастырды. Өзүн көздөй келе жаткан атчанды көргөндө аял жүгүрүп качып жөнөдү. Эй, токто, мен сага эч жамандык кылбайм, деп Алмаздын кыйкырганына да болбоду. Таштак сайда мүдүрүлүп жыгылып, кайра шаша туруп кете берди. Атчан адам менен жөө адам жарыша алмак беле. Алмаз торуну үстөкө босток теминип, тигинин алдын торой калды. Токто, эмне сага жин тийгенби? Мен сага эч жамандык каалабайм. Түн ортосунда бул сайда жөө жүрүш коркунучтуу экенин билбейсиңби? Бул сайда чөөлөр толтура. Талап кетишсем эмне болот? Деп тигини жоошутууга аракет кылды. Демигип калтыраган аял эмнегедир бир заматта боюн түзөй калды. Алмаз, деп не кубангандай, не таңыркагандай үн катты. Мени тааныган ким болуп кетти бул? Алмаз тигиге үңүлүп карады. Арсар, сенсиңби? Алмаз аттан ыргып түштү. Алмаз, Арсар өзүнө ээ боло албай, Алмаздын кучагына боюн таштап, өксүп, ыйлап жиберди. Ушул кезге чейин бир да жанга айта албаган арманын ушул ый менен чыгаргысы келгендей, жакын адамына эреркеп көпкө ыйлады. Алмаз да аны кучагына бекем кыса, тагдыр экөөнү ушул таштак сайда арман менен кезиктиргенине ичи ачышып, жан дүйнөсү эңшерилип турду. Жүрөгүнүн түпкүрүндөгү сезими кайрадан ойгонуп, Арсарды аябай сагынганын сезип, азыр колунан келсе мунун азабынын баарын өз мойнуна алгысы келди. Арсар, эмне болду сага? Болдучу эми, ыйлаба. Каралдым Арсар, болдучу. Андан көрө айтчы мага, эмне, күйөөң менен уруштуңбу? Арсардын маңдайынан сылай, анын көз жашын алаканы менен сүрттү. Ыйлап алганына бугучка түшкөн Арсар чыйралды. Алмаз, мен күйөөмдү өлтүрүп салдым, деди ыйын токтотуп. Эмне дейсиң? Арсар, кайра айтчы. Алмаз уккан кулагына ишенбей, Арсарды ыйыннан кармап катуу силкти.
Мен күйөөмдү өлтүрүп үйүн өрттөп салдым. Эми баардыгына кайыл болгон адамдай Арсар чечкиндүү жооп берди. Алмаз анын чынын айтып атканына ынанды. Арсар, эмне үчүн? Эмнеге сен андай кылдың? Түшүндүрүп берчи, Кудай жалгакыр. Мага кылган баардык жамандыктар үчүн мен андан өч алдым. Арсардын көз алдына ак халатчан дарыгер тартылды. Эми сизге балалуу болуу опурталдуу. Балким мүмкүн болбой да калды. Сиздин өмүрүңүздү сактап калыш үчүн колубуздан келгендин баарын кылдык. Баланы алып салууга туура келди. Күйөөңүз ченден чыккан зөөкүр го, боюңузда бар экенин билип туруп, эмнеге ичке тепкилеген? Бала ичиңизден эле өлүп калыптыр, дегени азыр кайрадан кулагына жаңырды. Алмаз, ал мени баардыгынан ажыратты. А дегенде сенден ажыратты. Андан соң эне болуу укугумдан да ажыратты. Мен эч болбосо балага байланып жашайын дегем. Сүйүүдөн жолум болбосо да балалуу болуп, ошолордун убайын көрүп жашайын дегем. Ал мени ошол кыялымдан да ажыратты. Эми мага баары бир. Мени түрмөгө камашабы же өлтүрүп салышабы, баары бир. Арсар, антип айтпачы. Балким күйөөң өлгөн деле жок. Сен кантип эле аны өлтүрө сайдың? Сенин ага күчүң жетмек эмес. Ооба, мен да ошентип ойлодум. Чала сайып калып, өлбөй калабы деп үйдү өрттөп салдым. Мен ал өлгөндө гана көксөөм сууйт, деди Арсар. Арсар, үйдү өрттөгөндөн бери канча убакыт өттү? Алмаз айлананы жыттады. Эгерде үй чынында эле күйүп аткан болсо, айлананы күйүк жыт каптамак. Жарым сааттай өттү. Арсар, аны сактап калууга аракет кылыш керек. Болбосо иши өтө чатак болуп калат. Үй эрттен элек го, болбосо түтүн жыттамаган киче, деди Алмаз. Жок, Алмаз, аны сактап калуунун кереги жок. Ал өз жазасын алды. Эми мен да өз жазамды алышым керек. Арсар чечкиндүү жооп берди. Арсар, а үйдө Сабырбектен башка киши жок беле? Жок, кайнатам менен кайненем нарындагы кызына кетишкен. Мен ошол учурдан пайдаландым. Алмаз, мен муну мурунтан эле ойлоп жүргөм. Ошондуктан аны сактагым келбейт. Андай адамдар жашоого татыктуу эмес. Жок, Арсар, эгерде үй өрттөн элек болсо, аны сактап калыш керек. Мен сени бир үйгө алып барып коеюн да, өзүм акырын акмалап келейин. Кел, уч кашатка. Алмаз Арсардын жообун күтпөй, куштун канатыдай жеңил Арсарды так көтөрүп атка отургузду. Арсардын каршы болгонуна көңүл болгон жок андан ары. Эгерде Сабырбекти аман алып калса, Арсардын күнөөсү жеңилдээрин жакшы түшүнүп, өтө шашылды. Арсарды түз эле Айжандыкына алып барды да. Айжан, иш чатак болуп калды. Бул Арсар. Арсар ушул жерге тура турсун. Мен тез эле кайтып келем. Азыр убакыт жок. Келгенде баарын түшүндүрүп берем, деп Арсарды түшүрө коюп, атты чапкан тейден жөнөп кетти. Түн ортосу болуп калган экен. Абала үргөн иттерден башка мыдыр эткен жан көрүнбөдү жолдон. Сабырбектин үйүнө жакындаганда аттан секирип түшүп, аны жол боюндагы талга байлап койду да, өзү акырын өнүп үйгө жакындады. Үйдүн тегереги деле жымчырт, эч нерсе болбогондой. Бирок билинер билинбес күйүк жыттанды. Ал оолонуп күйүп жаткан үйдү, аны тегеректеп кымкуут болгон элди көрөмбү деген ою текке чыкканына сүйүндү Алмаз. Үй ичи да караңгы, тымтырс. Эми кандай кылаарын билбей ойлоно калды. Сабырбек эмне болду экен? Арсар аны өлтүрө сайганын деле Кудай билет. Бирок жараты жеңил болгон менен көп кан кетип калса өлүп калары бышык. Атасынын көрү эрдик кылсаң сүрө кыл деген эмнеси болсо да үйгө кирүүнү чечти Алмаз. Эшик жөн гана жабылуу экен. Аны ачаары менен мурдуна күйүк жыт уруп, көңүлүн айнытып ийди. Улам бир бөлмөнү шашыла ачып, Алмаз Сабырбекти издеди. Бир бөлмөнү ача салса, далп деген жалын чыкты. Жерде жаткан кийизди отала баштады. Алмаз
отту жанталашып буту менен тебелеп, андан соң күрмөсүн чечип алып койгулап өчүрдү. Ушул маалда daara тушатууга чыккан кошуна карыя Сауырбектин үйүнүн терезесинен жарк эткен жалынды көрүп үрөйү учту. Бул эмне болуп атат деп карап калды. Оттун жарыгынан үй ичинде далбастап жүргөн Алмазды даана көрдү. Алмаз жерде сулк жаткан Сауырбекти оодарып карады. Анын акырын онтоп атканынан тирүү экен деп сүйүнүп, тышка алып чыгайын деген ой менен аны көтөрмөкчү болгондо колуна бучактын муздак мизи урунду. Ушуну менен сайган го. Алмаз бычакты кончуна тыга салды. Эмнеси болсо да бычакты алыс жоготуш керек, далил болбосун. Кийиз кайра тутанды. Алмаз Сауырбекти жонуна салып көтөрүп чыгайын дегиче тыштан далдайган 4-5 киши кирип келишти. Алар ай уйга келбей Алмазды баса жыгылышты. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.